Генерал Ташиев жана көз кысканда ушул жерде отургандар көп түшүнбөй калды окшойт. Минфин менен тиги энергетиктерге көзүн кысып, ак бөкөнүн акчасын берип койгула деп кыскан. Алар түшүнбөй калды окшойт. Ошол үчүн мен айтарым, Норус айыл 3 маселени көтөргөм. Ивановкадагы мектеп, Новопокровкадагы бала бакча, анан тиги Норус айылындагы тиги ысык ата айыл өкмөтүндө столбаларды коюп аттым эле. Мен өзүм эсебимен алып барып берип, ошону коюп койгулачы деп сурансам, вице-премьердин поручениясы деп мага Север Электродан договор алып келиптир. 61 000 сомго 27 столбаны коюп беребиз депчи. Бул биздин иш эмес депчи. Менин деле ишим эмес. Столбаларды сатып алып коюш. Мен депутатмын, мен мыйзам жазышым керек. Бирок мен сендебей, бөлбөй. Президент айтканда 80% эл мени колдойт дегенде, ошол президентти колдогон эл ошол жерде. Мен ошолорго алып барып коюп атам. Өзүмдүн эсебимен. Эми менин жардамчым бар, ошолор эле жалдаган машинени жалдап барып туруп 15 000 сомго коюп келди. Буларда бет деген жок. Ошол үчүн сурарым, бирөө тиги Мадумаровдун колун сындырардын алдында ошол келишимди жөнөткөндөр 61 000 сом дегендерди столбанын ордуна барып көмүп койгулачы ошол жерге барып. Кантип болсун ошол? Эми акчасы жок суранып атты да элдер. 15 000 сомдук жумушту 61 000 сом деп кайсы беттер менен жазатып атат эми. Жана бир ошол үчүн айтып коет элем. Элди бөлбөйлүк, силердики меники, эми баягы колубуздан келген нерсени жазай берели да. Бөлүшпөй элечи. Ошондуктан дагы бир жол кайрылат элем. Дагы калганы бир 70 столу бар. Баарын сатып алып барып берем ордуна. Кран эле берип койсунчу Север Электро. Кран. Соляркасын да коюп беребиз.